саламатсызбы? Сиз билесизби, өзүңүз ишенбеген жана өтө керектүү жолдо турасыз. Сиз өзүңүздүн таза, аруу жаратылышыңызды жана күчүңүздү ачуу жолундасыз. Ким билим алуу жолунда болсо, анда бизди курчаган айлана чөйрө, буюмдар, адамдар баары энергиядан жана термелүү жыштыгынан турарын билишет. Айлана чөйрө маалыматтардан турат. Маалыматтар жараткан Кудай, Алла, кандай аталышта атагыңыз келсе атаңыз. Жаратуучу жараткан биринчи маалыматтын булагы. Билип билбестен көмүскө сезимдер менен ар күнү адам маалымат булагы менен биригет. Сиздин билип билбестен ойлогон оюңуз бул жаратмандык күчкө ээ. Кайрадан өзүңүздү жаратуу менен оюңузду ойготуп, сиз каалагандай жашоону түптөй аласыз. Ар бир күнү өз оюңузду трансформациялоо менен өзүңүздүн күчүңүздү жана даремет шыгыңызды ачасыз. Ар күнү дыкаттык менен туура ойлонуу жана ойдун күчүн пайдаланып, жаратканга кайрылыңыз. Ар бир ой маалыматтын очогу жана эртеңки жашообуздун башаты, жашоо деңгээлибиздин үрөөнү. Жерге кандай үрөөн сепсек, гүл эксек гүл, картошка эксек картошка гана чыгат. Анын сыңары биз ар күнү кандай ойдо болсок, ошондой термелүүнү чыгарып турабыз. Бардык абал окуялар термелүүдөн турат жана окшош ой термелүүлөр бири-бирине тартылышат. Эстеп коюңуз, коркуу, агрессия, кыжырдануу, текеберлик, менменсинүү өзүнө окшош гана окуяларды тартат. Тынч абал, бактылуулук, ыраазычылык сиздин жашооңузду толуктап, дайыма бактылуу болгон жана ыраазы болуп турган окуяларды өзүнө тартып турат. Көпчүлүк адамдар өз билимсиздигинин азабында жашашат. Билбестен өз жашоолорун түптөшөт. Биз болгону оюбуздун жыйындысы экендигибизди түшүнүү жана коркуудан бошонуп кыялданууга өтүү. Өзүн сүйө албоо, коркуу бул билбестик. Жакшы билимдердин бар экендигин көрбөй калуу. Көрө албастык бул башкага көрө албастык жасоо эле эмес, өзүңүздүн бар касиет талантыңызды да көрбөй калуу. Бирок сапаттуу, керектүү, жеткиликтүү маалыматты кабыл алуу менен өзүбүздүн аң сезимдин өсүүсүнө жол ачууга болот. Бүгүн сиз өзүңүздүн кандай ойлор менен жүргөндүгүңүздү байкайсыз. Өзүңүздүн ички ааламыңызга мен кандай ойдо жүрөмүн, эмне үчүн мындай ойдомун жана ким мага мындай ойлорду ойлонтуп жатат деген суроону бериңиз. Ар күнү өз ойлоруңузду тандап аласыз. Сиз ойлогон ой сиздин тагдырыңызды жаратабы же кыйратабы? Эрте менен турганда сиз жаратуучу же кыйратуучу ойлорду тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Биздин ойлорубуз сыйкырдуу күчкө ээ. Эртеңки жашоонун түптөлүүсүнө азыркы ойлор маанилүү. Ар бир адам өз жашоосунун куруучусу. Каалоолорго эч кандай чек жок. Бирок бул үчүн сиз акы берүүңүз керек. Акы бул эски ишенимдерден, эл эмне дейт деген сөздөн арылуу, өткөндөн бошонуу. Эл эмне дейт деген ой менен сиз жөнүндө кеп кылуусуна өзүңүз жол ачып берип коесуз. Сиз бул өмүргө бийлөө үчүн келсеңиз, азыр кандай музыкага бийлөөнү өзүңүз тандадыңыз. Өзүңүздөн сураңыз. Мен эмне каалап жатам? Бактылуулукпу?
Анда өзүңүздү бактылуу кыла алган ойлорду ойлонуңуз. Кантип бактылуу, кубанычтуу ойлорду ойлой алам десеңиз, анда көйгөй чечилди. Ден соолукту жана басып жүрөсүзбү? Анда азыр ыраазычылык билдириңиз. Сиздин максатыңызга жетүүдө жардам берип жаткан ар бир мүчөңүз, бой келбетиңиз, денеңиз, жан дүйнөңүзгө ыраазычылык билдириңиз. Бир эле күрүчтү жеп жатсаңыз дагы ушунчалык молчулукта барчылыкка оюңузду буруп ыраазычылык билдириңиз. Жараткандын берери көп жана бардык чечилбеген чечимдердин чечүү жолдору бар. Ал дайыма бизди жакшы көрүп, колдоп тургандыгына бар дитиңиз менен ишениңиз, аракетиңизди жасаңыз. Жашооңуздун пульту бул сиздин колуңузда. Ички ойлоруңузду, жашооңузду, өзүңүздүн жаңы кадам, жаңы деңгээл ордуңузду өзүңүз гана тандай аласыз. Сиз азыр бул видеодон соң түшүнүү менен оюңузду ойлой баштадыңыз жана өзүңүз каалагандай ойду реалдуулукка ашырууну аңдап билдиңиз. Кайсы ойду көбөйтүү, кайсы ойду токтотуу керек? Азыр өзүңүзгө айтыңыз. Жок, бул ой мени өстүрөбү же өчүрөбү? Эгер өчүрүүчү ой болсо, кош бол менен ойлорум деп коштошуңуз. Алардын ордун сизди өстүрүүчү ойлор, барчылык, молчулук, жетиштүү жашоо, сүйкүмдүү болуу, сүйүлүү, сүйүү, мээримдүү болуу, жакшы көрүү, ыраазычылык, боорукерлик, ден соолукта сак саламат жашоо, ийгилик, максатка жетүү, эрктүүлүк, күчтүүлүк сезимдери менен алмаштырыңыз. Тандаңыз, кайсыл сезимдер сизге маанилүү? Ой эмоцияны жаратат. Эң алгач биз ойлойбуз, биздин оюбуз эмоция аркылуу сыртка чыгат. Эмоция өзүңүздү кандай сезип турасыз? Ким болгуңуз келет? Ушул суроолордун жооптору сизге адаттарды калыптандырат. Адат, жөндөм сиздин тагдырыңызды жаратат. Ийгиликтүү адамдардын ийгиликсиздерден айырмасы өз жашоосуна жоопкерчилик ала билгенинде. Көпчүлүк адамдар жашоо менен күрөшүү, депрессия менен алышып, максаттын жоктугу, жашоонун таттуулугун сезбестен өмүр кечирет. Сиздин өз жолуңуз жана элден өзгөчө жашооңуз бар. Өз жашооңуздун деңгээлине өзүңүз кызмат кыласыз. Жакынкы күндөрдө кантип башкалардан өзгөчөлөнгөн жашоону кура алдыңыз деген суроону угууңуз мүмкүн. Сиз буга даяр болуңуз. Сиз себеби мен өз жашоомду өзүм түздүм, бул чындык деген жоопту айтууга даяр болуңуз. Азыр колуңузду жүрөгүңүзгө коюңуз. Анын согуп жатканын сезиңиз. Ар секунд сайын согуп жатканын сезип, ыраазычылык билдириңиз. Жаңы жашоо үчүн дайыма жолдор бар экендигине, бактылуу жашоого тандоо болгондугуна ыраазычылык билдириңиз. Өзүңүздүн ичиңизге өзүңүз сүйүүнү, жакшы көрүүнү, мээримдүүлүктү толтуруңуз. Алтын башыңыз аман, жүрөгүңүз согуп турганда акылмандуулукка келүү үчүн сизде күч бар. Бул күч менен сиз өзүңүз каалагандай жашоону кура аласыз. Өзүңүзгө сөз бериңиз. Жана сүйүүнү, бактылуулукту, гармонияны, түшүнүүнү, кабыл алууну, ишеним берүүнү, кыялданууну, максатты, аракетти, сизди өстүрүүчү ойлорду тандаңыз. Ар дайыма алаканыңыз менен жүрөгүңүздүн согуп жатканын сезгенде ыраазычылык, өзүңүзгө болгон ишеним менен толтуруңуз. Ар бир күн жараткандан берилген баалуу белек. Кереметтүү, татыктуу жашоого дагы бир шанс берилгендигин кабыл алыңыз. Сиз менен бирге мен Гүлнур Жапарова болдум. Дайыма ден соолукта,
бай бакубат жылмайыңкы жүз менен жашоого татыктуусуз.